Бүгүн Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы курултай депутаттарын шайлоого карата бюллетендин үлгүсүн сунуштады. Ал эки тараптуу жана көгүлтүр түстө жасалган. Бюллетендин алдыңкы бетине мамлекеттик герб менен анын аталышы, ал эми арты жагына БШК бекиткен тартипте саясий партиялардын аталыштары жана баарына каршы деген сап жайгаштырылат. Бюллетендер коргоонун бир нече деңгээлине ээ болуп, шайлоочулардын санына жараша 1% резерв менен басылып чыгат. Шайлоо тилкелерине жеткирүү добуш берүүгө 3 күн калганда башталып, добуш берүү башталаардан бир күн мурда аяктайт. Бүгүнкү күндөн баштап Бүгүнтөн тарта өлкө боюнча участоктук шайлоо комиссиялары ишке киришти. Жалпысынан 10.423 шайлоо тилкеси ачылды. Башоона айынын 4-нөн 17-сине чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана аппарат кызматкерлери менен бирге өлкөнүн 20 аймагына инспекциялык сапар менен барабыз. Сапарда шайлоо тилкелеринин даярдыгы, алардын материалдык техникалык жактан камсыздалышы, шайлоочуларга маалымат берүү жана байланыш борборлорунун иши бааланат. бирге элимиздин баардык 20 өңүрүнө инспекциялык сапарга чыгабыз.